Adam zatının bir jеңилиши var. Kuday көрсөтпөсүн. Adam zatının деп мен ар бир адамдын жашоосунда bir жеңилишти айтам. Бул эмне болгон жеңилиш? Бул шайтандын жеңиши. Кызык шайтандын кылыгы. Кээде тан берүүгө аргасыз болосуң. Шайтандын кылыгына кээде тан берген аргасыз болосуң. Кылгылыктын баарын кылат. Бирок өз оюнда көрүнбөйт. Ал ушундай технологияны жүргүздү, ушундай пиарды жүргүздү. Адамдар шайтанды мистика деп калды. Жок, ал жок деп калды. Бирок бүт кылгылыкты ошол кылды. Пикирдин баары адамга ошол шайтандан келди. Азгырыктын бардыгы шайтандын каражаты. Азгырык шайтанга берилген өзгөчөлүк. Адам бир нерсеге кумарланды шайтандан. Адам бир нерсеге азгырылды шайтандан. Аллахынан эркиндикке чыгам деди. Кудайдан эркиндикке чуркады. Кудайдын кулдугунан эркин болуусу келди. Бул каяктан? Бул шайтандан. Шайтан ушуну айтты. Сен Кудайдын астында кул болуп жүрөсүң, эркин болбойсуң деди. Анан биз буну эркиндик деп кыйкырдык. Эмнеден эркинбиз? Кудайдан эркинбиз. Бул шайтандын жеңиши болду. Бирок мусулман буга жеңилбеши керек. Мусулман билиши керек. Шайтан бар нерсе. Ал бизге эң зор жана эң чоң, эң үлкөн жана алп душман. Onu yaratuvchi o'zi aytib o'tadi. Ey adam bilgin, shayton sağa aniq dushman dedi. Biroq biz buga ishonmadik. Sebebi ko'pchilik iymon keltirgan emas, ko'zga ko'rinmagan narsega. Shayton bar narsa. Endi biz ушул shaytondan saqtanib yashayбызбы? Же shayton bizga классташ болуп калганбы? Өнөктөш болуп калганбы? Курбу болуп калганбы? Же биз көрүп калганбызбы шайтанга? Biz ушунчалык көрүп калдык шайтанга, ансыз жашообуз бизге кызыксыз. Ал бардык нерсени жалтырак, чултурак, кооз кылып көрсөтүп берип, жашообузду өзгөчө бир шанга бөлөп койдубу? Биз ушул шайтандык экенин көрбөй калдыкпы? Демек, бизди да жеңгени туратабы. Шайтандын бар экенине ишенсек, андан сактанып жашоого зарылчылыгы келет. Андан сактанып жашоо бизге зарыл болот. Шайтан бар жана сак бололу.